Пайгамбарыбыз айтат, bir момун дейт, bir момун. Үсү бүтүн болуп, курсагы ток болуп, үйү бүтүн болуп, түнөсө дейт. Бирок кошунасы ачка болсо дейт. Кошунасынын үстү бүтүн болбосо дейт. Тамы бүтүн болбой, тамчы өтүп аткан болсо дейт. Ал момун толук момун эмес дейт. Өзүң курсаң ток, бирок кошунаң ачка жаткан болсо, анда сен толук момун эмессиң дейт. Ошондуктан туугандар, эгер эртең күнү кыяматта эч бир кайгы капасы жок, эч бир коркунучу жок, махшар майданында турушты кааласак, анда бүгүнкү күндө түнү кошунаңыздын үйүнө барып туруп, акырын уктап калган учурда ак баракты алыңыз дагы ичине 2000 сомбу, 1000 сомбу, 10.000 сомбу салып туруп, баратасынын астына таштап коюңуз. Эртең менен туруп, баласыбы, атасыбы, өзүбү алып караса, ичинде акча турат. Ошончалык сүйүнүп, газдын акчасы келген болсо, суунуку келген болсо, светти келген болсо, Алла берди го деп жанагын төлөп койсо, мына сизге сол. Колубуздан келет да бул нерсе, туурабы? Билебиз, айлана чөйрөбүздө кимдин колунда жок. Канча бир туугандарыбыз бар, атасы Москвада жүрөт, апасы байкуш, балдарын 5 баланы карап жүрөт, жетишпей. Ошондой бир туугандарыбызга көрсөтүп берсеңиз уялышы мүмкүн. Көрсөтпөстөн акырын кешинде конвертке ороп туруп, акчаны салыңыз. Өзүңүздүн үйүңүзгө келген газдын акчасы 2000 сом, 4000 сом мисалы, кышында көбүрөөк келиши мүмкүн. Бул кошунумада ушундай акча келди деп, конвертке салып туруп, баратасынын астына таштап коюңуз. Эртеси күнү сизди карап айтат: кошуна, ушундай бир кечинде таңкаралык иш болду. А эмне болду десеңиз, түндө бирөө акча коюп келиптир. Газдын акчасы келди, кан төлөйм деп алсам, эртең менен карасам ушундай турат. Кадыр түнүнүн урматыга бирөө таштап кеткен, эмне болду десеңиз, ай машалла, ким таштаган болсо да ошонун акысына дуа кылыңыз эми. Мындан да көбүрөөк берсин сизге. Деп эчтекен билбеген адам болуп, кошунаңызга кошо сүйлөп койсоңуз болот. Же болбосо, кээде туугандар садаканы жарыя бериш керек, көрсөтүп бериш керек болот. Ошон үчүн Куранда айтып атат, сирран ва аланиятан, жашыруу жана ачык бериш керек дейт. Кээ бир жерде ачык беришибиз керек. Кээде ушундай болуп калат, бир айылда бир муктаж адам жатып турат. Айтабыз бул жерде мешитте мисалы, ошолорго жардам берип кой десек, баарыбыз угабыз деп унутуп коебуз бат эле. Бирок арабыздан бирөө чыгышыбыз керек дагы. Бисмилла, мына таксырым энден мына 5000 сом деп көрсөтүп ташташ керек. Башкалар көрүп туруп ойгонуш керек. Мен дагы ушул бир тууганыма эмнеге жардам бербешим керек деп ошол жерден акча топтоп туруп, анан 1-2 адам барып, алып барып тапшырып берип коюш керек. Ушундай жерлерде кээде ачык бериш керек.